утулуп бүттүм, раза крупный болчу. Полный утулуп бүттүм. Машалла, карыстарың бүт жабылды. Жүрөктөрүм тынчтанды, шүгүр жабылды. Алла рызкын кең кылыптыр да, иншалла досум. Умрага чейин жабылган болсо жакшы болуптур. Эртең Курбан айт бүтөр менен учасың досум. Ажыга туш келип калдың да, бир аз сабыр кылып турем, Ошо сапка кошулуп кетсем болбойбу? Ажылыкка жок досум, ал ажылыктан кийин умра өзүнчө болот да. Түшүндүм, шагына деле шүгүр. Ооба. Негизгиси досум, умрага барганда ибадатка көбүрөөк көңүл бургунуң, хорошо? Хорошо, бар болот. Негизги маселе ошол да, себеби көп адамдар умрага баргандан кийин баягы сүрөт менен, бир нерселер менен алек болуп, подарка алам деп ошо менен алек болуп ибадатты калып кетет да досум. Ошого ибадатка көңүл бургунуң. Куран жарышка келесиң да досум, Келгенде бизди жумшай бер, беймарал эчекилеме досум, сен сага жардам кылабыз. Алла разы болсун досум. Алла разы болсун. Ошол күнү эми баягы келген каракелерди тосуп алып, коноктор тосуп алып кызматта болсок жакшы да. Жанагы дуаны билесиңби? Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар деген дуаны билесиң досум? Ошону билбейм да досум. Ушул дуаны сага жаттатам. Ушул дуаны жаттатам, себеби Кабаны айланганда эч нерсени билбей калсаң жок дегенде ушуну да окуй берсең өтө пайдасы сонун, иншалла. Бул жеңил эле. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар деген жеңил эле дуа досум. Неме? Колум бишта куда калады сага деп колуңду тойгузам урайма досум, Досум, менден сага эч кандай милдет өтпөсүн. Мага коом берем деп да кыжалат болуп жүрбөгүнүң. Главный жашооң жакшы болсун, аяш менен бактылуу бол, ибадаттарың жакшы болсун, ошол эле досум. Досум, сен мындай кыл. Сөзсүз түрдө көбүрөөк дуа кылгының досум. Канча көп дуа кылсаң, ошончо жакшы. Дуа деген негизи жаттаган сөздөр эмес. Дуа бул сенин жүрөгүңөн чыккан каалоо тилектериң. Анын арабчасын билбей калган тагдырыңда дагы эми колдон келишинче арабчасын баягы эрежеси менен үйрөткөн аракет кылабыз. Бирок ошону билбей калганда дагы досум, кыргызча жүрөгүңөн чыккан дуаны кыла бер. Эмнени сен Алла Тааладан сурагың келип атат, ошону дуа кыла бергин досум. Болмас, каласа. Бияктан колдон келишинче сага дуаларды жаттатып, иншалла жөнөтөбүз умрага. Барганыңда баягы Кабан айланганда же таваф кылганда бир жеринде сен дуа таппай калсаң, жүрөгүңөн чыккан Аллах Таалага болгон эмнени каалап аткан болсоң, ошону сурап, ыйлап жалбарып сурап келе бер. Ошол жетет досум. Болду досум.